Ассаламу алейкум, агайын туугандар. Кыргыз Республикасынын эл баатыры, атактуу хирург Мамбет Мамакеев атабыздын акыркы сапарга узатуу зыйнаты өтүүдө. Жаназасы ошол өзү негиздеген, өмүр бою эмгектенген, өзүнүн атын алып жүргөн хирургия борборунда өттү. Эми Атабейит мемориалдык комплексинде сөөгү жерге берилип атат. Бул жерге коюлушунун бир топ талаш тартыш жаратты. Бул жерге ошол мамлекет үчүн жанын берген инсандар гана коюлуш керек деп. Бул жерде мына 2010-жылы 7 апрель революциясында шейит кеткен биздин эр азаматтар жатат. Анан менимче ушу толук татыктуу эле деп мындай талашып аттым эле. Азыр министрлер комитетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов кулактандырып болуп кетти. Бул жер ошол мындан кийин баатырлардын аллеясы болот деди. Кыргыз Республикасынын эл баатыры наамын алгандар, баатыр наамын алгандар ушул жерде мындан кийин коюлат экен. Эрнст Акрамов да бул дүйнөдөн өтүп кеткенине байланыштуу ушул жерге коюлмак экен, бирок өзүнүн аманат өтүнүчү боюнча аларча көрсөтүүнүнө коюлат имиш. Мына ушундай. Бул жерге мындан ары баатырлар коюлат экен. Баатырлардын аллеясы болот экен буюрса. Эли Казакнакта абдан көп. Бул Мамакеев атабыздын кадыры бийик экенин, эмгеги сиңгендигинен кабар берет деп ойлойм. Мамбет атабыздын жаткан жери жайлуу, топурагы турку болсун. Деги эле ушул жерде жаткан биздин баатырлар 7 апрелде курман болгондор. Мына тигил жакта Чыңгыз Айтматов атабыз, андан ары Сталиндик репрессияда курман болгон биздин аталарыбыз жатат. Жалпы бизден үмүт өткөн арбактар ыраазы болуп, ошо тирүүлөрдүн иши жүрүшүп, эл жерибизде аманчылык болуп, эсендикте жүрөлү. Бар болуңуздар. Атабейит мемориалдык комплекси мынакей. Осы Дүшөн агайдын жаткан жери. Диякта жай казылып аткан экен. Жаңы эле мына Мамбет Мамакеев аксакалды узатып акыркы сапарга. Анан Дүшөн агайга Куран окуп коеюн деп келдим эле. Биздин акыры түбү барар жерибиз ушул экен, урматтуу замандаш. Элдердин замандын агымы менен агып баратабыз. Бир күнү биздин да токтой турчу келчү жерибиз ошол. Ошондуктан өлүм ак деген экен, акка моюн сунду деп. Өлүм улуг экен. Куран окуп, эскерип, жакшы жактарын айтып койгондон башка аргабыз жок. Дүшөн аба, Дүшөкөм, жаткан жериң жайлуу болсун, кабырың нурлуу болсун. Кош.